Салам достор, өткөн чыгарылышта биз Исфана жергесинен коштошсок, мына бүгүн Исфанадан анча алыс эмес, Кулунду айыл аймагына келдик. Кулунду суу жетпеген тала жашыл аймакка айланган. Азыр мал чарбачылыгы, дыйканчылыгы гүлдөгөн жер. Буундан буунга өтүүчү кол өнөрчүлүгүн, аталардын, энелердин эмгегин даңктап келген эли бар Кулунду. Кулунду айыл аймагы деңиз деңгээлинен 400 метр бийиктикте жайгашып, Кыргызстан боюнча алганда эң жапыз жерлери. Ошондуктан дагы күн аябай ысыйт экен. Мисалы азыр Исфанада 24 градус күн ысып жатса, бул жакта 35-36 градуска жетип атат. Бирок атайын баягы түштөн кийин күн баягы табынан кайтып калганда келели деп, саат 5-те өткөндө келдик. Мына ошентсе дагы аябай ысык экен. Күнгө күйүп карай атабыз дегендей да. Кулунду айыл аймагынан кире бергенде эле биз Исхак Разаков айылы тосуп алды. Анын ичинде Разаков паркы турат. Демек биз бүгүнкү саякатыбызды Кыргыз эл баатыры Исхак Разаков паркы менен баштайбыз. Анда эмесе биз кеттик. Эс алуу багы Исхак Разаковдун 100 жылдыгында курулган, гүл дарактары менен кооздолгон бактын төрүнөн Разаковдун эстелиги орун алыптыр. Кыргыз эл баатыры Кулунду элинин жашоосуна бийиктиктен көз салып тургандай элес калтырат. Күн аябай ысык го, канчада күндүн табы кайтат, биз ысыкта келип алыпбыз. 8-дерде. Силер салкындап келип отурасыңар. Өзүңүздөр үйрөнүп калган окшойсуздар. Анда сандай баары жакшы кыздар, жакшы шериттер келгенде келебиз да. Ысык болсо. Ошон үчүн мына высший сорт болуп калганбыз. Күнгө денеңер дагы көнүшүп калыптыр да? Кышта муздабайбыз, кызым. Загорать кылабыз да. Саат 8-9-да келиш керек экен да бул жакка кечүүсү. Өйрө келсең анан неберелер ээрчит. Тамак кыла турган болсоң келиндер муну кармап туруңуз эndi. Көтөрүп туруңуз. Анда качып бул жакка келесиңер. Анан качабыз дагы. Мынаке. Неге? Кулунду айыл аймагындагы энелердин баардыгы парктын айланасындагы күн ысыкка карабай отургучтарды эс алып отурса, небере келиндерине качып жерде отурушат экен. Тартып жасаш керек э? Тартып, мынантип. Мен колуман келе, кана сизге тартып берип турайын. Даяр болуп жип болуп чыгат, бул жака? Бияктан даяр жип болот. Азыр экөөбүзгө окшойт эми. Кандай жукалыгын тартыш керек? Мындай болуп тартып бериш керек да, биргиктирип. Ой. Үзүп алдыңыз, Бирден тартып чыгыш керек бе ушундай? Бирдей кылып, созуп бере бересиң. Түйдөп тар. Кадимкеле жүнө бул? Кадимкеле койдун жүнү. Ушудан жип пайда болот. Жип пайда болот. 40 килограмм жүн болсо, канчасы жип чыгып болот? Ошонон бир 20 кило чыгат, 20-25 кило. Жип чыгат. Жип чыгат да. 1 килемге жетет, бул машинкада айлантырып жип жасап чыгасыңар. Бекем эле болобу? Мындай башка жиптерден караганда кандай болот? Бекем эле болот. Артыкчылыгы бая табигый болуп атат да? Табигый да. Кол өнөрчү апаларды көрдүңүздөрбү? Өзүнчө топ болушуп, аймактын атын таанытууга, кыргыз аялдардын өнөрлөрүн жайылтууга кызыктар. Катуу күн ысыган жерде көлөкөлөп жатып албай, мынтип жоктон барды жараткан апаларга суктандым. Эми бул жерде биз көбүнчө
kol önörçülük menен alektenebиз. Negizинен gilem жасайбыз, gиlemдин түрлөрүн, жүл gilem, arabi gilem, ошондой эле мынандай терме таарларды, боз үйгө керектүү термелердин баарын жасап, анан аларды өзүбүздөн кийинки муундан муунга өткөрөбүз. Мына бул жерде менин неберелерим үчөөсү ушундай боз үйгө керектүү терме таарларды, термелерди согушат, жасайт, жиптерин ийирип даярдап беребиз. Эми аны жалаң эле өзүбүз жасаган боз үй же үйдү жасалгылоо үчүн эле эмес, биз ушу боюнча чет мамлекеттерге чейин жөнөткөнгө аракет жасап, ал жактарга дагы сатууга жетишип атабыз. Негизинен ушул аял кишилер болгондон кийин үйгө керектүү ушу килем, таар, пөстөк, ушу ийиктер менен көбүрөөк алектенебиз. Улуулар басып өткөн ыйык жолго урпактар дайым тазим кылат. Көрсө Исхак Разаков бул сөздү бекеринен айтпаптыр. Азыр Кулунду айыл аймагында суусу мол, королору жашыл, жылына 2-3 жолу түшүм берген жерлердин бири. Кулунду өрөнү мурда ээн талай эрмечөл, эч бир эл жашабаган жерде жердин бүгүнкү күндө ушундай суктана турган болуп өзгөрүп отурган чагы. Бул лейле келинде анын ичинде Кулундуда сууду өтө жогору кадырлап барктайт. Себеби суу бул өмүр, суу жерди жашартат. Анан сууду ыйык деп эсептеген элдин бири биздин эл. Мына жаш балдарга аракча көбүрөөк кулагына коюп, суу бизге жашоо берип турат. Суу адамдын өмүрү деген сыяктуу суудун пайдалуу жактарын көп түшүндүрүп айтып турабыз. Азыр биз отурган жайдагы чынар теректер, мына арчалар, булар көчөлөргө тигилген. Ошол күн ысык убактарда ошолордун саясында элибиз жыргап, ары бери балдарын жетелеп, ушу анын тарыхын айтып бул жерлерин алардын кулагына куюп турат да. Анан элдин өзүнүн огородунда болсо башка келес, курма азыр, алма, жүзүм деген бак дарактар тегилип ошонун мемесин жыйнап жешет.
көрсөтүп турган Кудайбек Ниязов атындагы тарыхый аймактар музейиге кош келипсиз. Кире берели. Музей 2-кабатта экен, э? Өздөрү курган, э? Демилгеси менен, аябай Өздөрү курган. Ошонун бер жака Кудайга шүгүр ушул Кулунду айылындагы иштеп кеткен инсандардын сүрөттөрү, эмгек жолдору бардыгы жерде камтылган. Мына жерде турган Кудайбек Ниязов атып Кулунду өрөөнү жаткан талаа болгон, чөл болгон. Исхак атабыз Кулунду өрөөнүнгө элдерди көчүрүп келип, ушул жерди айыл аймакка өркүндөтөбүз деген ою менен бардык катыран бабулдан көчүрүп келип, бул киши ошо жылдары башкарма болгон. 1951 Кулунду каналы казылып, 360 Менин жерим программасы колубузду коюп, тилектерибизди билдиребиз. Балким жылдар өтүп, жыл алмашып, балким кылымга жетет. Бул китепти көрүп атасыңар, толтуруп элек жерлери аябай көп. Биздин дагы атыбызды бизден кийинки балким балдарыбыз, бизден кийинки урпактар көрүп, эстелик көрүп коюшат. Өзүнүн кол тамгамды коюп атып, бир айылдын керек болсо, бир айыл өкмөтүнүн башчысы катары өзүмдү элестетип кеттим. Ошол 10-жылдары, 8-жылдары мына ошо пут кийим болгон экен. Сонго мынакей сага. Териден жасалган кадимкидей бассаңыз, жыгачтан. Удобный да? Мына мен өзүмчө бир болжолдоп койдум да. Менин билишимче бул биринчи баягы азыркы айтканда такалуу бут кийим ошол кездеги мына 10-кылымдардагы. А бул баягы жапыз бут кийим. Калып. Ошого калыпты салып бут кийим жасап кийген экен. Чарык деп. А бул аялдардын бут кийими болгонбу? Бул аялдардын. Аялдардын азыркы заманбап тил менен айтканда такалуу өзүнчө бут кийим экен. Бул жерде ошол энелерибиздин чачпактары өздөрүнүн күчү менен казып бизге суу чыгарып берген. Азыр биздин ушул суу чыгарган каналыбыздан ушундай өрөөн өздөштүрдү. Айылыбызды биз ойлойбуз шаар тигиндеги деп. Өзүбүзгө жагат да. А бул ошол кездеги жумуш ыргак, Баягы канал казылып атканда. Миң эрте ыраазычылык билдиребиз. Мисалы үчүн биз келгенде бул жерде эч кандай неме жок болгон да, капкараган чөлмө талаа болгон. Камгак баскан. Мына мага берсеңиздер, достор, ошол кезде кандай баягы шаймандар менен курулган, кандай баягы эмгек менен жасалган оюнча дагы, кет менен колдонулган баягы атайын жыгачтан, шагыл ташыган, каналдарды тазалагандар. А бул кандай айры сыяктуу? Жумушчулардын колдорунда күрөк, чөкүч, лом, замбар, араба. Атайын техникалар жок, бирок 19 чакырым жерден топурак таштарды ушул күрөктөр менен чыгарып, канал курулуп, андан Кулундуга суу келет дегенде чыйыр алып кара күчүн жумшашты. Ал кездеги аталардын тынын билбеген бул мээнеттери азыр сүрөттөрдө сакталуу.
Мыкты иштегендердин сүрөтү аты жөнү менен сыймыктуу тактайчаларга илинген. Бул буюмдар дагы өзгөчө экен. Сизге рахмат. Музей достор аябай жакты. Болгондо дагы айылдын деңгээлиндеги мындай музейдин болгону, айылдыктар өздөрүнүн тарыхын дегеле ушул 6-кылымдардан баштап өздөрү колдонуп жаткан буюм тайымдарды сактап, мен сыяктуу ички туристтерге көрсөтүп жатканы бул мындай кандай десем, мактоого ылайык да. Сизге чоң рахмат. Анан жана эже айтып берди эле, бул жердеги идиштер баягы ошол мурунку тарыхый идиштердин көбү жанагы чай кайнаткан самовар сыяктуу идиштердин баардыгы деп, мисалы буда азыркы мен айткандай суу куючу идиштер болсо, буларда болсо самовар чай кайнатат депчи. Мынакей көрүп атасыңар, бул буюмдар дагы сакталып калган. Негизи мындай техника менен караганда мындай самоордо чай кайнатып ичкен өзүнчө бир керемет эже дос. Эже сонун болсо керек. Анда биз азыр самоордо кайнатылган чай ичкен барабыз, чайканага жөнөбүз. Чайханага бара жатып, аймактык китепканага баш бактым. Китепкананын ичи атайын көргөзмөгө, иш-чарага даярдалгандай ийреттүү, көзгө жагымдуу учурайт. Баса жомок китептер, чоң томдук китептердин баарын ушул жерден тапсаң болчудай. Сизден кейін келейін. Сонун жүрүyor. Илгерки эме менен оймолуп козулгондор экен. Биздин аталарыбыз оймо чийме менен курган да. Ошол бүт баягы уаста деп койгон экен. Ошол мезгилде аксакалдар уаста жук деп анан шу уаста кылганда, анан арак деп анан көңгүлдөрдү оюп салган аксакалдар. 30 жылдан бери тургандай. Ошондогу Ошо уста дооракка ойгон эшикте. Азыр мына алыктап коет, кадимкидей болуп турат да дагы. Азыркы мезгилде мындай эшиктер жок да. Карага эң жакшы биздин аталарыбыздан мурас калган эшиктер, зданиялар, мына чайханабыз калды биздин аталарыбыздан. Кайерге отурган чечет? Ошол жака кирейин. Мен сизге кирейин. Ооба. Эшикте дагы ошол биздин аталарыбыз курган чайхана. Охо. Сон жүрүшүр го? Мына жерде мына кош арак деп коет экен да. Мына кош аракты оймо чийме кылган. Керемет экен достор. Мына көрүп атасыңар. Мында шып деп коесуздар, сиздер шыптарынан баштап мына дуалдары дагы карасаңар өзүнчө баягы чыныгы колон кек жыгачтан жасалган боюнча сакталып турат. Чыныгы самоордун чайын ичип атабыз да. Өзгөчө мээнет менен тартылып келген суунун чайы
Исхак Разаков негиздеген Кулунду айыл аймагынын эң коз, эң өзгөчө тарыхый жерлерин кыдырып чыктым. Негизи Исхак Разаков кайсыл жерде туулуп өскөн? Ким туура так жана биринчилерден болуп жооп берсе, анда бизден өзгөчө сонун белектер бар экендигин эскертип өтөбүз. Бүгүнкү күнүбүз ушинтип Кулунду айыл аймагынан жыйынтыкталды. Эртеңки таңда сиздер менен кайра амандашам. Саламат калыңыздар.